баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору укуктук системанын алкагында адилеттүүлүктү камсыз кылуу, жалпыга маалымдоо каражаттары жана онлайн платформалар аркылуу жасалган мазактоо жана кемсинтүү учурларды азайтуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 23 октябрында биринчи окууда жана ушул жылдын 5 декабрында токтому менен экинчи окууда кабыл алынган. Регламенттин 52 беренесине ылайык комитет тарабынан аппараттын тиешелүү бөлүмдөрүнүн бирдикте мыйзам долбоору 3 окууга даярдалды. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, комитет аталган мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Сыдык Орозбек Кадырбекович катышууда. Кимде кандай суроо болсо, ал суроого жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3 окууда каралып атат. Суроолор жок. Комитеттин корутундусун окусаңыз болот, Сүйүн мырза. Рахмат. Комитеттин корутундусу төмөнкүдөй. Кыргыз Республикасы министрлер кабинеттин төрагасы тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасы укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 80 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3 окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 68, каршы 4, баары 72 катталды 80. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот.